Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Бул кызылча жакында ушул азыктын пайдалуу касиеттери тууралуу сиздерге маалымат бергенмин. Бүгүн дагы мунун пайдалуулугун дагы бир жолу далилдөө максатында көз алдыңыздарда чийки боюнча жейин деп чечтим. Чийки жегениmin себеби бышыргандан кийин анын дээрлик пайдалары калбай калат. Ошол себептен муну чийки боюнча жеш керек. Бүгүндөн баштап 10 күн кызылча жейм жана анын менин организмиме тийгизген таасирлери тууралуу сөзсүз түрдө маалымат берем. Эми муну жештен мурда пайдаларын бир эстетип кетпесем болбойт. Биринчи кезекте жүрөккө кубат берет. Жүрөк оорулары, инфаркт, жүрөк жетишпестиги, стенокардия ошолордун алдын алат. Эгер ооруп жүргөн болсоңуз, ошол оорулар менен айыгып кетүүгө жардам бере алат. Кийинкиси сөзсүз түрдө кан тамырларга оң таасир этип, аларды ийилчек кылат, бекем кылат. Жана атеросклероз өңдүү ичинде пайда болуп калуучу көйгөйлөрдүн алдын алып турат. Анткени зыяндуу холестериндин көпчүлүгүн сыртка айдап кетет. Эгер кан басымыңыз бийик болсо, аны түшүрүүгө жөндөмдүү. Боорго кубат берет, боордун клеткаларын бекемдейт. Эгер боорубуз бекем болчу болсо, тамак жакшы сиңет и организмибиз дагы мыкты болот. Иммунитетибиз дагы көтөрүлөт сөзсүз түрдө. Ошондой эле тамак сиңирүү органдары, ашказан ичегилиги дагы оң таасир этип, эгер ашказаныңызда жара болсо, айыгып кетүүгө салым кошо алат и ич катуу көйгөйүн толугу менен жок кылууга жөндөмдүү. Андан сырткары уулуу заттарды, зыяндуу холестериндерди организмден айдап чыгарат. Анан беттин терисине бүтүндөй эле организмге оң таасир этип, жашартат адамды. Ошол себептен сөзсүз түрдө муну жешибиз керек. Муну бышыргандан кийин пайдалары кетет дедим. Ошол себептен сөзсүз түрдө муну чийки боюнча жеш керек, же согун чыгарып ичсеңиздер дагы болот. Буга чейин муну жеп көргөнмүн, мага жаккан эмес. Бирок ден соолугум мыкты болуш үчүн, иммунитетим көтөрүлүш үчүн, жаш бойдон калыш үчүн и менде болгон ич катуу көйгөйүнөн арылыш үчүн сөзсүз түрдө чийки боюнча жейин деп чечтим. Азыр көз алдыңыздарда жеп баштайм и жеп бүтүрөм дагы. Андан кийин 10 күн катары жеп туруп, жыйынтыгы боюнча сиздерге маалымат берем.